тартпайт экен, тартат. Ал колуңду тартат. Мен нормалар жашап көрүп, тарт колуңду санат. Не закрывай. Мындан 3 ай мурун бул асфальт бетон заводдон чыккан түтүн Восток жана Лебединовка айылдарын каптап, демал албай калгандарын айтып, заводдун жабылышын талап кылып, жергиликтүүлөр митингге чыгышкан. Бирок андан канча убакыт өтсө дагы маселе курчбойдон, көйгөй чечилбегендиктен кайрадан нааразылыгын билдирип чыгышты. Ушундай ишканлар деген эл топтошкон жерлерде, шаардын ичинде көбөйө берсе, биздин бу Кыргызстан майыптардын өлкөсү болгону калды. Жергиликтүү тургундардын айтымдарында кечээ бул асфальт бетон заводу иштеп жаткан. Бүгүн келип бул тараптын оюн билүүгө келгенибизде дарбазаларын жаап алып, бизди киргизбей коюшту. Мындан улам асфальт бетон заводу мыйзамдуу түрдө иштеп жатабы же мыйзамсыз иштеп жатабы белгисиз бойдон калууда. Иштеп атып турган биз силердин жетекчиңерге жолуп алдык келдик. Жок, эч ким жок. Мына охрана ошол эртемен болот, алар эртемен кетип калышат. Жергиликтүү жашоочуларды тынчсыздандырганы заводдон чыккан зыяндуу түтүн жарандардын ден соолугуна залал келтирип, ал тургай айрымдары бир сыйрадан дарыланып чыгышканын айтышууда. Мына быйыл жайды жайлай көп бала ошо менин эле кошуналарыман өзүмдүн неберелерим баш болуп беттерине майда точка белгисиз жаралар чыкты. Көп бала, 3 бала больницага жатты. Инфекцияга алып барсак, белки кожныйга жиберишти, атопический дерматит деп. Бул аллергиядан деп. Аллергия ошонун пыльцаларынан экен, ушунун так. Бул жерде жаш балдар жана неберелер жүрөт. Келчек жаш буундар жүрөт. Алар по-любому эмесе зыян тиет. Заводдун өкүлү Аида аттуу жарандын толук маалымат алуу үчүн байланышканыбызда ооруканада дарыланып жатканын айтып, камерага интервью берүүдөн баш тартты. Телефон аркылуу заводдун мыйзамсыз же мыйзамдуу иштеп жатканына жооп бере албай буйдалды. Экотех инспекциядан алдыңар беле? Бар болуш керек, бар. Болуш керек. Точно барбы? Улук, я же говорю, я сейчас деген не в офисе. Мен деген кайсы кагаз эмне экенин мен бүт мындай эмеге эметпейм да. Завод жайгашкан тилке Аламүдүн райондук Лелин айылына таандык. Аталган айыл өкмөтү болсо заводду курууга уруксат бере алганы менен ишке киргизүүгө кийлигише албастыгын айтат. Бирок кандайдыр бир жарандарга кооптонууларды жаратып, даттануулар түшсө текшерүүгө укугу бар экенин моюндайт. Бизге расмий жергиликтүү тургундар кайрылышкан жок. Бирок биз сиздердин каналдан чыккан маалыматтан кийин текшеришибиз керек эле. Тилекке каршы ал жакты териштире албадык. Эми эртең барып текшере баштайбыз. Бул асфальт бетон заводдун курулушуна жергиликтүү архитектура 2012 жылы эле уруксаат берген. Мыйзам боюнча уруксаат алгандан соң 1 жылдын ичинде курулушун бүтүрүп, ишке берилиши керек болчу. Ал эми завод андан 2 жыл өткөндөн кийин өз билемдик менен иштеп жатканы белгилүү болду. 1 жыл мөөнөттө эгер курулуш бүтпөй калган күндө или кандайдыр бир себептер менен курулуш токтоп калган күндө эгер узартылганга кайрылуу жазабаса, башкармалык, биздин башкармалыкка ал күчүн жоготот. Негизинен алгач Экотех инспекция экологиялык, санитардык нормаларын текшерүүсү милдет. Бирок эмнегедир бир да жолу текшерүүдөн өткөргөн эмес. Аламидин райондук экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын жетекчиси Айбек Жүзүмалиев бардык иштерге жооптуу болгонуна карабастан, күмөн жаратып жаткан суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Силерди жана фактта келип калсачы, новостьден уктуңар, өткөндө интервью зам берген. Каса жооп беришти, наказать деп чыгырсың. Мамлекеттик органдардын мындай шалаакылыгы үчүн жөн жай жарандар эмнеге зыян тартышы керектигин суроо ачык бойдон турат. Нааразы тарап орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө деле каршы эмес. Жашоочулардын ден соолугу, экологияга залалын тигизбесе дешет. Ал эми мыйзамсыз ишкерликке жол берген жергиликтүү бийликтин шалаакылыгына ким жооп берет? Улукбек Кутманбаев, Айбек Ажыбаев, Вести Бишкек.